Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағала мына ошындай берекелүү құтты күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Алла Тағала Құранда айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Бұл аяттың мәнісі, бұл ошол 5 парыздың бірі болған ажылық туралы айтылып, кімден мүмкіншілігі бар болса, барып келгенге ошол адамдарға ажылық қылу парыз болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде айтады: "Буниял исламу аля хамсин", ислам 5 түркүктөн турат. Биринчisi ошол шахада келтирүү, Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине, пайгамбарыбыздын Алла Таала тарабынан жиберилген чыныгы акыркы пайгамбар экендигине ишенүү. Андан кийин намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, андан кийин Алланын үйүнө ажылык кылуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Демек, ажылық дағы бұл парыз болып есептелінеді. Әр бір ошол аяттың пайғамбардың хадистерінің негізінде кімден мүмкіншілігі дегенде бұл денсаулық мүмкіншілігі, екінші ошол аззат деп қояды, барып келгенге ошол төлей тұрған ақшасы тиыны бар болуш керек. Мына ошолорго барып келгенге мүмкіншілігі бар адамдарға парыз болып есептелінеді. Анан күндердің бір күнінде пайғамбарымыз айтады: "Я юханнас, қад фурida алейкумул хаджу фахаджу." Силерге ажылық парыз қылынды, эми мына ажылық қылғыла. Дегенде бір киши турду дагы мынтип сурады: "А кулли амин я Расулулла, о Алланын элчиси, жыл сайын бизге ажылық кылуу парыз болобу?" Дегенде пайғамбар унчукпады, ал 3 жолу суроосун кайталады. Андан кейін пайғамбар жооп берди: "Лау култу наам ла ваджабат, лама статаату." Егер ооба деп койсом, анда жыл сайын важып болуп калат, бирок жыл сайын эмес, бирок кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо деди. Кимдин мүмкүнчүлүгү, демек мүмкүнчүлүгү барып келгенге акчасы ошол негизги муктаждыгынан ашыкча болсо, ден соолугу таза болсо, барып келгенге чейин үй бүлөсүнө дагы азык калтырып, акча калтырып, барып келгенге чейин үй бүлөсү дагы кыйналбай тургандай болуш керек да. Мына ошондо гана парыз болот. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Заруни ма тарактукум, фа иннама халака ман кана qablакум бикасрати суалихим ва ихтилафихим ала анбияихим." Силер көп суроо бере бербегиле dedi да. Кеде мен унчукпай койгон нерсени көп сурай бербегиле. Анткени силерден мурдагы коомдор ушинтип көп суроо берип, анан пайгамбарларына каршы чыгып, анан бул аламдан жер менен жексен болуп жок болуп кеткен dedi. "Ва иза амартукум би шайин фаату минху мастатаатум." Эгер бир нерсени буйрган болсом, анда колдон келишинче аткаргыла дейт пайгамбарыбыз. "Ва иза нахайтукум ан шайин фадауху." Эгер бир нерседен тыйган болсом, ошол нерседен тыйылып калгыла дейт. "Ал-хаджу марра", ажылык бир жолу эле парыз болот. "Фаман зада фахуа татау", ким ашыкча ажылык кылган болсо, демек алар барды татау же нафил болуп кала берет. Өмүрүңүздө бир жолу ажылык кылган болсоңуз, ошол парзды аткардыңыз да. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү баргандардын барды бул нафилдин катарына кирет. Пайгамбарыбыздан сурашты: "Кайсы амал эң жакшы?" деп. "Айю амал афдал" деп пайгамбардан сурашканда, пайгамбарыбыз жооп берди: "Ал-иман биллахи ва расул", Аллага иман келтирүү, Алланын элчисине иман келтирүү деди. "Сумма маза", андан кийин кайсы амал жакшы дегенде, пайгамбар жооп берди: "Ал-жихаду фи сабилилlah", Алла Тааланын жолунда жерди, мекенди, динди коргоп жихад кылуу деди. Кийин кайра сурашты да, андан кийин жакшы амал кайсы дегенде, пайгамбарыбыз: "Хаджун мабрур", бул жакшы өзүнүн шарттары, эрежелери менен аткарылган ажылык деп пайгамбарыбыз жооп берди. Себеби пайгамбарыбыз башка сөзүндө айтат: "Ал-хаджул мабрур лейса лахул жазау иллал жанна" дейт. Ким
ажылыкты толук адал акчасы менен барып, ошол жакта дагы толук өзүнүн шартын, эрежелерин аткарып келген болсо, лейса лахул жазау иллал жанна, анын сыйлыгы бейиш дейт да. Анын сыйлыгы бейиш дейт. Ошондон бул жерден ажылыкка жөнөп аткан учурда ниеттерди адамдар тууралап алыш керек. Тообаны жакшы кылып алыш керек. Адамдар менен ар кандай мамилелер болсо, ошолордун баарын оңдоп алганга аракет кылып, андан кийин ажылыкка барган бул жакшы болот. Пайгамбарыбыз хадисинде эмне дейт? Абу Хурайра айтат: "Ман хаджа лиллахи фалам ярфус ва лам яфсук" дейт. Раджа каями валадати умма. Бул аятта да келет. "Фаман фарада фихиннал хаджа фала рафаса ва ла жидала фил хадж." Маниси ким ажылыкты кылган болсо, Алла Таала насип кылып ажылыкка барган болсо, ошол ажылыкта жүргөн учурда эч бир фитна, бузукулук иш кылбаса, ушак сүйлөбөсө, бирөөнү гыйбат кылбаса, жаман сөздөрдү айтпаса, жаман кыймыл аракет кылбаса, жаңадан төрөлгөн баланын кандай күнөөсү жок болгон болсо, ошондой болуп кайтат дейт да. Бирок шарты ошол аятта пайгамбардын хадисинде айтылгандай, бирөөгө жаман сөз сүйлөбөсүн, бузукулук кылбасын дейт. Себеби ажылык бул ибадат. Ажылык бул саякат эмес. Жөн эле бир көңүл ачып берейин деген саякат эмес. Ажылык бул санатория эмес, ал курорт эмес. Ажылык бул ибадат. Сиз акчаңыз менен ибадат кыласыз, төлөп атасыз, кийин денеңиз менен ошол жака барып келесиз. Сапар, мурдагылар аттар менен, эшектер менен, төөлөр менен сапар кылган. Кийинкилер автобустар менен, машиналар менен, азыр мына учак менен болуп калды. 6 айлап, 1 жылдап, кээде 10-15 күндөп жеткенге азыр 5 саатта жетип калып атабыз. 5 саатта эле. Бирок ошол деле машакат да. Ошондон биздин динибизде ибадатта канчалык машакат болсо, ошончолук сооп берилет дейт. Биз ошого чыдап барышыбыз керек. Ошол жерден биз сабырдуулукту үйрөнүшүбүз керек. Кечиримдүүлүктү үйрөнүшүбүз керек. Алымдарыбыз айтат, ажылыкка сапар кылуу бул адамга акыретти эстетет дейт да. Кыяматты эстетет экен. Үйдөн дуа алып, бата алып, үй бүлөң менен коштошуп чыгасың да. Белки кайтпай каласың ажылыктан. Акыркы сапар деле ошондой экен да. Кайра кайтпайсың. Миллиондогон адамдар бир жерге топтолот, кыяматта Алла Таала миллиарддаган адамдарды бир жерге токтоп коет, эсеп китепке. Ажылыкта дагы ошондой болот. Адамдардын баары бирдей кийим кийет, ихрам деп коебуз, ак кийимдер экен. Чоң менен кичиненин, башчы менен башкарманын, жөнөкөй адамдын, министр менен же бир неменин, ак менен каранын такыр айырмасы жок да. Бардыгы бирдей. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында эң такваңар, эң жакшыңар, урматтууңар булар эң таква болгондор дейт да. Мына ошол жакта болот. Алла Таала Куранда айтат: "Ва тазавваду фа инна хайраз зади тaqwa" дейт. Бул ажылык аяттарын айтып кетип атып, ушуну айтат Алла Таала. Силер кыяматка жакшы азык-түлүк жыйнагыла, ал таквалык дейт. Демек, кыяматка эң керектүү нерсе бул таквалык. Ошондон ажылык сапардан биз жакшы бир таквалык даражага жетип келишибиз керек. Ошондон бул жерде Алла Таала аятта, пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат. Имам Муслимде келет: "Ман ата хазал бейта", ким Каабага келсе, ал умра кылабы, ажылык кылабы, фалам ярфус, жаман сөз сүйлөбөсө, бирөөдү сөкпөсө, ушактабаса, фитна кылбаса, сөзү менен, валам яфсук, бузукулук иш кылбаса, шариатка каршы келген ишти аткарбаса, раджа каями валадату умму, ошол жактан кайтып келгенде наристенин, жаңы төрөлгөн наристенин күнөөсү жок болгондой эмне болот? Кайтып келет дейт. Башка бир хадисинде, бул имам Тирмизиде риваят кылат экен, ошондой жанагы айтылган иштерди аткарбаса, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi, анын өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Демек, биз ал жака барганда Алланын разычылыгын табуу үчүн барабыз. Алланын буйругун аткаруу үчүн барабыз.
Өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалап тарбиялаш үчүн барабыз да. Кээде барып калганда ар кандай сүйлөгөн адамдарды көрөсүң ал жактачы. Бирок жаныңкей тилекке каршы өздөрү түшүнбөгөнүнө эмне кыласың? Ошондон бул жактан биз эмне кылышыбыз керек? Ошол жакка даярданышыбыз керек. Ошон үчүн айтабыз, эң биринчи ниетти тууралаш керек экен да. Ниетти тууралаш керек. Пайгамбардын хадиси бар. Бул хадисте айтылат: "Ал-гази фи сабилилла", Алла Тааланын жолунда казат кылган. "Вал хаджу", ажылыкка барган Алла үчүн. "Вал муътамир", жана умрага барган дейт. Ушул үчөөү вафдулла, Алла Тааланын коногу дейт. "Даахум фажабахум", аларды чакырды, булар барышты. "Ва саалуха атахум", сураган нерселерин Алла Таала беришти дейт. Башка бир риваятта "Ал-худжажу вал-уммару вафдулла" дейт. Ажылыкка, умрага баргандар Алла Тааланын коногу. "Ин дааху фажаб", алар бата кылса, дуа кылса, Алла Таала кабыл кылат. "Ва ин истагфаруху гафара лахум", алар Аллага истигфар кылса, Алла Таала алардын күнөөлөрүн кечирет дейт. Үйүңүзгө конок келсе эле кандай сыйлайсыз? Ошол сыяктуу экен да. Ажылыкка, умрага баргандар Алла Тааланын коногу экен. А конок койдон жоош дегенде бирөөгө барсаң акырын отурасың да. Ал жака ажылыкка барганда дагы мына ошондой болуш керек да. Шариаттын нормаларын сакташ керек. Анан кайтып келгенден кийин ошону кайра өмүрүнүн аягына чейин улантыш керек. Ошондо гана чыныгы эмне болот? Ажылык болуп эсептелинет. Пайгамбар жана хаджун мабрур деген мааниси ошол. Бирөөдү сүйлөбөш керек, ушактабаш керек, сатпаш керек, гыйбат кылбаш керек, кыянат кылбаш керек, аманатына кыянат кылбаш керек, шариатка каршы келген иштерди аткарбаш керек. Ошондо гана хаджун мабрур болот. Эң жакшы ажылык деген сөз да. Анан ошонун сыйлыгы бейиш болот. Анан бул жерде бирөөдү курутуп, карызын бербей кетип калган болсоң, анда ошол адамдын карызын бермейинче болду, кээ бир амалдарың деле кабыл болбой калышы мүмкүн. Мейли ажылыктын парздары аткарып кабыл боло берет, бирок адамдын акысы кечирилбей тура берет. Чыныгы ошол хадистеги даражага жетиш үчүн ажылыкка кетүүдөн мурда бул жактан карызды үзүш керек. Же болбосо ыраазычылык алып көңүлүн алыш керек. Бирөөдү наразы кылган болсо кечирим сураш керек. Бирөөдүн акысына кирген болсо кечирим сураш керек. Мындайча айтканда тазаланып алып туруп анан барыш керек да. Себеби биз ажылык сапарына барып атабыз. Ал ибадат болот. Пайгамбардын хадиси бар экен: "Ла яхуджанна хазал байта ва ла атамиранна бада хуруджи яжуж ва мажуж". Яжуж, мажуж деген чыгат дегенди биз баарыбыз билебиз. Кыяматтын чоң белгилеринин бири, алар чыгып бүткөндөн кийин деле дагы умра ажылык боло берет экен. Кыямат качан болот десе пайгамбарыбыз айтат: "Ла тaquma saatu hatta la yuhajjal bayt". Эми баягы кыяматтын акыркы белгилеринде бардык момун мусулмандар, мен ыймандуу дегендер бул дүйнөдө калбай калгандан кийин, Алла деген сөз айтылбай калганда, анан ажылыкка адамдар барбай калат экен да. Кудайды тааныбаган адамдар пайда болгондо, ошондо анан ошолорго кыямат болот экен. Ошолорго анда кыямат болот. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Азыр кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, мен араджал хаджа фальятаажжал", ким ажылыкты кааласа шашылсын дейт. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар болуп калды, акча, тыйын барып келгенге, демек ал шашылсын дейт барганга. Анкени код ямрадыл марид, ооруп калуусу мүмкүн. Ватадыллы далы, малы жок болуп кетиши мүмкүн. Ваторадыл хажа, бир муктаждыгы пайда болуп бара албай калышы мүмкүн. Мына ошого чейин кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, ажылыкка барганга аракет кылыш керек. Себеби бул парз деп эсептелет. Намаз кандай парз болсо, орозо кандай парз болсо, мүмкүнчүлүгү бар адамга бул дагы парз болуп эсептелет. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Ва ман ю'аzzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub". Ким Аллаху субханаху ва тааланын белгилерин улуктаган болсо, намаз өзүнчө Алланын бизге парзы белгиси. Андан кийин ажылыкта эмне деген амалдар аткарылат? Арфат, Мина, Муздалифа, таш атылат, жамарат, тавафтар, Сафа, Марвалар, бардык ушул амалдарды пайгамбарыбыз аткарган да. Кой, Алла Таала парз кылды, мен бул парзды улуктаймын деп барган болсо дейт бул аятта, "Fa innaha min taqwal qulub". Мына ошол жүрөктүн таквалыгы дейт. Биз
Жоқ дегенде жақсы ниет қылып қойышыбыз керек та. Иншалла, Алла Таала насип қылса барып келебиз дейт. Ошондон бул ажылык эң негизги багы мүмкүнчүлүгү барларга да, ал эми мүмкүнчүлүгү жокторго барып келгенге ал парз болбойт. Алар бул жактан эле 5 вакыт намазга бекем болуп, башка ибадаттарга бекем болуп, дуа кылып, Арафатта орозо кылып, ушундай кылып жүрө берет. Ал жерде бардык мусулмандар бир кийимде, бир жерде болот да. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, эмне дейт? Масалил муъминина фи тавадихим ва тарахимихим камасал жасалил вахид. Мусулмандардын бири бир дене сыяктуу дейт. Денеңдин бир жери ооруса, башка жериң дагы кыйналган сыяктуу. Мына ошондой жерлерде топтолуп алып, мусулмандар бири-бирине жардамдашып маселелерди чечишкен. Демек, кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Себеби бул жерде пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Хузу анни манасикакум." Мен кандай ажылык кылган болсом, ошондой ажылык кылгыла деген пайгамбарыбыз өзү көрсөткөн. Анан айткан: "Хузу анни манасикакум лa'alli la alqakum ba'da mihazа." Мына ушул мен кандай аткарган болсом, ошондой аткаргыла ажылыкты. Себеби бул жылдан кийин мен келе албай калышым мүмкүн дейт. Пайгамбар ошондон өмүрүндө бир жолу эле ажылык кылган да. Андан башка ажылык кыла алган эмес. Анан ушул пайгамбар кандай айткан болсо, мына ошондой таризде биз барып ажылыкты аткарып келебиз. Демек, эми ар бир адамга эле ажылык кылыш бул мүмкүн эмес экен. Ар кимдин социалдык абалы ар кандай болот. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Ман саллал фажра фи жамаатин." Ким баамдат намазын жамаат менен окуса, "Сумма қаада язкуруллаха таала хатта татлу аш-шамс." Кийин Алланы зикир кылып күн чыкканга чейин отурса, күн чыккандан кийин 2 рекет намаз окуса, "Канат лаху ка ажри хаджатин ва умратин тамматан." Ошол адамга Алла Таала толук умранын жана ажылыктын соогуну берет дейт. Демек, ал жака бара албасак, бул жерден деле ошол соопко жетишсек болот экен да. Имам Тирмизиде Сахихил Жамиде келди дейт. Болгону шарты баамдатты жамаат менен күн чыкканга чейин зикир кылып отурабыз, дуа кылабыз, күн чыккандан кийин 2 рекет намазды окуган болсок, Алла Таала толук ажылыктын соогуну берет дейт. Демек, бул жакта калгандарга дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Анан алымдарыбыз айтат: ким ошол жака ажылыкка барып, аппак ихрамды кие алган эмес болсо, башка кийимдерин таштап, себеби бул кийинген кийимдердин бардыгы ташталат дагы, ошол 2 эле рида менен изар деп коет, астыңкы үстүңкү ак эле кийим кийилет. Демек, ким ошондой кыла алган эмес болсо, анда ал адам жана кийимдерин бул дүйнөдө ташыта албады да, ихрамды кие албады. Демек, биз салыштырып айтабыз, демек ал адам бул жакта калса дагы күнөөлөрдү таштаганга аракет кылсын. Ким ошол жака ажылыкка барып, лаббайк Аллахумма лаббайк деп айта албай калган болсо, анда бул жерде калган болсо, ал чын жүрөгү менен лаббайканы айтсын. Аллахым, сенин буйругуңду аткарганга даярмын. Сенин тыйган нерсеңден тыйылганга даярмын десин дейт. Ким ошол жака барып Каабаны айлана албай калса, таваф кыла албай калган болсо, келиңиздер, анда бул дүйнөдө Алланын Курандын окусын дейт да. Курандын айланасында болуп калсын. Ким Сафа Марванын ортосунда чуркай албай калса, Сафа Марва бак ошол мечитте Сафадан башталат, Марвадан бүтөт, 7 жолу чуркайт да. Хажар энебиз ошо Исмаил пайгамбар жаткырып коюп, суу жок, тамак аш жок калганда, бирөөлөр келип калат экен, ошого 7 жолу чуркаган экен. Ошондон кийин Замзам суу чыгып кеткен. Мына ошону чуркоо дейт. Ал дагы өзүнчө бир ибадат. Анан Муздалифада, миналарда түнөлөт, жатылат. Ким ошол жактарда мен түнөбөй калдым, Арафатта тура албай калдым, Минада түнөлбөй калдым, Муздалифада түнөлбөй калдым деген болсо, анда ал адам бул жерде түнү менен Алла Таалага баш ийүү менен түнөсүн дейт да, эч бир күнөө кылбай. Ким Арафатта тура албай калса, биз бул жерде эле ошол амалды кыла берели. Колдон келсе биз орозо кармайлы, ошо күндөрү бата дуа кылалы. Себеби Арафат күнү Аллаху субханала ва таала эң көп Алла Таала адамдарды тозоктон куткарган күн бул Арафа күнү экен. Ошондон Арафатты
биз колдон келишинче ибадат менен Арафат күнүндө Курбан айттан bir күн алдың. Бул жакта ороза кармап, себеби 10 күн Зилхиджанын 10-чу күнүнүн ичинде болот. Мына ошол нерселерди аткарганга биз эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Бакыл ажылыкта, умрада чачын алдырат. Лезва менен чач алабыз да. Ким чачын ала албай калган болсо, эми ажылыкка бара албай калдым деп. Анда ошол адам эми чачты алганда бул дагы өзүнчө бир сооп. Ошончо чачтагы канча тал болсо ошончо сооп берилсе, бара албай калгандан бул жакта калган болсо, жүрөктөрдөгү шариятка туура келбеген нерселерин жүрөктөрдөн кырып салсын дейт да. Текеберликти жүрөгүнөн жок кылып салсын. Ичи тарлыкты жүрөгүнөн жок кылып салсын. Көрө албастыкты жүрөгүнөн жок кылып салып, жүрөктү ыймандын булагы болгон жүрөгүн тазаласын дейт. Ким зикир кыла албадым, Муздалифада тура албадым. Муздалифа деген бул Машарил Харам деп койду, өрөөнда. Арафаттан кайткандан кийин ошол Муздалифага барып, бардык 2 миллион ел ошо талаада жатат. Ошол жерде зикир кылат, дуа кылат. Ким ошондойду кыла албадым деген болсо, анда адамдар уктап жатканда түндө туруп алып тахажжуд намазын окусын дейт да. Мына ошондой эле соопторго жетебиз. Мына ошондуктан биз колдон келишинче жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы убакыттарды пайдаланганга дайыма эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Мына ошол Арафат күндөрү жакшы күндөргө коюлган. Зулхиджа акыркы 12-айда мусулман календарында. Ошонун алгачкы 10 күнү эң бир жакшы күндөр деп эсептелет. Ороза кармасак болот, дуа кылсак болот, зикир кылып, Куранды хатымдарды көп-көп окусак болот да. Мына ошондон бул жерде пайгамбарыбыздын дагы эң жакшы күндөрдөн деген атаган жери бар. Мына ошол күндөрдө. Мына ошондуктан биз колдон келишибизче эмне кылалы? Ошол ибадаттарга бекем бололу. Ким ошол ажылыкка жөнөп аткан болсо, Алла Таала насип кылып, мына 6000 ажыга кеткендер болуп атат. Быйылкы дагы биринчи ошол ниеттерди тууралап алалы таксырлар. Тобаларды кылып алалы. Бакы ниет тууру дегенге ошол Хатимил Асам деген бир алым аулия өткөн. Өзү өтө алым болгон, өтө таква болгон. Андан акчасы жок да, ажылыкка барайын дегенге. Дайыма ажылык келгенде эле ошентип муңайып отуруп калат экен. Анан кызы дагы таква, илимди билип калып, ата эмне болду сизге? Десе ошо ажылык жакындап калды, кербен дагы кетем деп атат, мына ажылыкка барбасам болбой калат го, бирок дегенде атасы бара бербейсизби? Дейт да кызы, десе акчам жок да дейт. Тыйыным жок. Анын үстүгө силерге да калтырып кетишим керек. Десе кыз айтат, мен апам менен кеңешейин, анан сүйлөшөлү дейт дагы, баары сүйлөштүрүп, ата бисмилла деп чыга бербейсизби? Деп атасын чыгарып ийет ажыга. Атасы 3 күндүк гана тамак ашка акча калтырыптыр да үйгө. Андан башка акча жок дейт. Жолго чыгып кетти, жолго чыгып кербендердин артында басып кетип атат дейт, кээ бир адамдар менен. Ошол кербендин чоңун бир жылан чагып алыптыр дейт да. Ана ким дем сала алат, ким неме кыла алат десе, анан бул Хатимил Асам барып дем салып, Алла шифа берип айыгып кетет экен. Анан айтат экен, сиздин барып келгенге чейин нафакаңыз менин мойнумда дейт экен да. Мойнуна алып алды дейт. А бул жакта 3 күндөн кийин үйүндө тамак аш калбай калса, апасы кызын жемелейт дейт да. Сен да атаңды жөнөтүп ийген. Эми кандай кылабыз? Ач калдык. Десе кыз айткан экен, апа, рызкыны атам береби же Кудай береби? Же Алла Таала береби? Атамдын да, биздин да рызкыбызды Алла Таала берет. Алла берет, дуа кылалы, зикир кылалы, иншалла болот. Деп койду дейт да. Анан ошол түнү ошол жерден падыша аңчылыктан кайткан экен дейт. Суусап, чаңкап, анан эшикти каккыласа, жана кыз ачат экен, эмне болду десе, бизге суусадык. Суу берип койгула десе, анан суу берет дейт да. Жанагы кудуктун суусу экен дейт. Падышага ичип, аябай жагып калды дейт. Кайра бергилеши деп, кайра ичти дейт. Анан эми үйдүн ээсин чакырып койгулачы, мен бир рахматымды айтайын десе, кыз айтат экен, үйдүн ээси ажылыкка кетти. Аты ким эле десе, Хатимил Асам. Хатимил Асам ошол убакта белгилүү алым, данышман, таква, аулия адамдардан болгон. Өтө сонун болгон экен да. Андар эми аңчылыктан кайттык, тыйыныбыз жок, алтын немебиз жок. Анда мен курумду таштап кетейин деп, алардын падышалардын куру дагы кымбат турат экен да. Анан курун таштаган экен короодон. Мына ушуну алгыла дагы неме кылып алгыла деп. Анан падыша айтыптыр. Ким мени жакшы көрсө деп вазирлерине, силер дагы таштагыла дептир.
Алар да таштаптыр да. Ертесі күні қызы ошоны базарға апарса, өмірінің аяғына чейин жеткен алтын болды дейді да. Ошоны сатып ажылықтан келгенге чейин дейді. Бұл Алла Тааланың ниеттің тууралығына берген рызқысы да немат болуп эсептелинет. Ошондуктан ниетти эң негизгиси эмне кылышыбыз керек? Туура кылышыбыз керек. Жүрөк таза болуш керек. Анан тооба кылышыбыз керек. Эми адамбыз. Адам болгондон кийин баарыбыздын кемчилигибиз бар. Толуктук бир гана Алла Таалага ылайыктуу. Биздин кемчилигибиз бар. Балки бирөөдү билбей капа кылып койгон болушубуз мүмкүн. Же башка туура эмес мамиле болгон болушу мүмкүн. Ушулардын баарын биз ажылыкка жөнөрдөн мурда акыбызды адалдап алып, андан кийин барган болсок жакшы болот иншалла. Аллах субханаху ва таала баарыбызга ажылык сапарларды кылууну насип кылсын. Аллах субханаху ва таала амин. Ушул жерде отурган баарыбызга ажылыкты насип кылсын. Биз барып келгенден кийин бала чакабыз, урпактарыбыз, небере чеберелерге чейин насип кылсын иншалла. Мына баарыбыздын мына быйылкы ажылыкка барып аткан бир туугандарыбыздын дуаларын, ажылыктарын Алла Таала кабыл кылсын. Мамлекетибизге кыла турган дуаларын кабыл кылсын. Алардын дуаларыбыз менен мамлекетибизде тынчтык, биримдик болуп, өнүгүү, өсүү болсун иншалла. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Алла Таала өзүнүн ибадатына баарыбызды бекем кылсын. Жараткан Аллах субханаху ва таала туура жолду көрсөтүп, туура жолдо жүрүүнү насип кылсын. Туура эмес жолду билдирип, туюндуруп, туура эмес жолдон алыс болууну Алла Таала өзү дайыма баарыбызга насип кылсын. Шайтандын азгырыгынан, дүйнөнүн жаман азгырыгынан, нафстын жаман азгырыгынан Алла Таала өзү сактасын, өзү коргосун. Алла Таала дайыма өзү колдосун. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахметика я архамар рахим.